бек турган ага, эмне урматына. Мен 11 тууганмын. Мен ошо улуусу. Мен мамам Асаналиева Назира Шапыновнаны адилетсиздик соттошту. Эмне үчүн десе бир барак үчүн эле аны соттоп салышты. Адилетсиз соттошту. Мамам эч кандай эч кимге жаман сөз сүйлөчү эмес, жаман айтчу эмес, улууларды сыйлачу, кайдагы бир барак үчүн даже ал барак бизге тиешелүү да эмес. Ушул барак үчүн бизди соттошту, мамамды соттоп салышты. 3 жыл эркинен ажыратты. Эмне үчүн? Намаз окуган үчүнбү? Же эмне? Кайда жанакы биз билбеген барак үчүн, биз аны даже көргөн да эмеспиз. Биз ал барак бизге даже тиешелүү эмес. Биздин мамамызды адилетсиздик кылып соттоп салышты. Мынакей бул жетимдер, бул балдарды тирүүлөй жетим калтырышты. Ушу 5 март 2016-жылы мен ушу үйгө 4-5 машина менен бастырып келгенде мен үйдө болчумун. Билдим кичинекей балдар эмес, мен абдан чочуп кеттим, эмне болуп кетти деп. Мен тура салып карасам, 4-5 машина менен бастырып келишип, кордо турушту. Балдар чочуп турушуп, ыйлашып, даже ирип калышты. Ошондо үйдү тинтип жүрүштү. Анан кийин билбейбиз, бир киши эки жакта эле басып жүргөн. Ушул китепти мен китепти калтырып койду го. Сотто ал деген китеп бизге тиешелүү даже далилдеген жок. Далилдеп берген жок. Аны ал далилдеген жок. Ошондуктан ага карабастан да мамамды соттоп салышты. Мамам өзү батир эне, 11 баланын энеси да боюнда бар. Мамамды таш түрмөдө жүрүп жатса. Таң атпайса эртең 8-дерде келип балдардын баарын чочуп турушуп. Анда мен биз уктап атканбыз. Турсак уже милиция үйгө кеп келишти, үйдө уже бардак болчу. Биз жатканбыз, алар кирип келишти, ызуучу салышып, балдардын баарын ыйлатышып, ызуучу болду. Анан алар бир барак үчүн ошо мамамды соттоп таш түрмөгө камап ташташты. Силерден суранабыз ошо. Биздин мамабыз ошо үйгө кайтып бергенибизди сизден суранабыз ошо. Асаналиева Назираны. Мына ушул окуяга себепчи менин сестрёмкаларым, летчикаларым школго барбай калышты. Уже 3 күндөн ашты школго барбай эле. Балдар түнү бою ыйлашат, мамасын сагынышат, элишет көбү. Бул эң кичүү сестрёмкам. Бул мамам жана менден башка эч кимде болбойт. Бул түнү бою ыйлап чыкты. Бул кызы энесинен ажыратты. Мына мен мектепке барбай элемин. Анткени мен көп темалардан артта калдым. Мамам эч качан өз элине жамандык кылган эмес. Жамандык кылса гана эч ким эчтекени беришпей. Мамам да элге эчтекени жамандык кылган жок го. Бир балабыз үчүн эле соттоп салышты. Алардын далили жок. Далили канаки ал китеп бизге тиешелүү экенин далилдедиби? Далилдеп алган жок. Адилетсиздик кылып соттошту. 11 баланын энесин өзү дагы кош бойлуу. Ошого карабастан, эчтекеге карабастан мына адилетсиздик кылып соттоп салды. Биз сизге кайрыларбыз. Биздин энебизди 11 баланын энесин 11 баланын энесин үйгө кайтарып берүүгө суранабыз сиздерден. Ошо энебизди эстеген сайын ыйлабыз келет да ыйлайбыз да. Аякы сотто бүтөт деп атканда саат 8-дерде келишти, кечки 8-дерде. Ошо мамам, атам да эжемдер кирип келишти. Аягына сумкасын алып келет экен ойлосом. Жок. Ошондо баарыбыз ыйлап, күн бою ыйлап чыктык. Энебизди салдык.
Yemeği hemşinik istiyorum ben. Emcektin sütünü sağlanıp ilap çıktı dün oyun. Hazır da ilap da. Bu erigen adet var. Bu adam yerip kalat. Ben zaman korkum bunu yerip geldi. Kolumdan gelgenin var ne sen? İlap bak. En maşallah. En üstü cezaradan. Bizge cezaradan çok. Bilo böyle cardan çıkarız. Özellikle camon kullan çok ko. Özellikle cam olmasa eldin bari bizi cam olur. Eldin bari ibrit barına datlama. Lakin bu böyle sottu ola. Ankendi bular bizge camanda kalama. Bular teröristler deyip aytma. Kana ki biz hiçbir elleyemek bek. Bari biz kadın gideyle arabayınlar eldeyiz. Emin için de o şu biz geleceğim şu an Müslümanlar var de. Emin biz namaz okuyan için mi? Kudayımız Allah için. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Ayak soktu, döktü ortamdan. Saat 8'de geçti, şu mama, atanın yarası, iyice bile bile kıraçta. Ayağına, suikasına bakıyor, gelebilir olursa. Çok. O şanda bazı gider, gün oluyor.